Так, теңдемелер системасын чыгарууну улантабыз. Бул татаалдай көрүнүшү мүмкүн, бирок окшошторду бир жакка топтогондо жеңил эле болуп калат. Игректерди бул жака мына 3y y кошсок канча болот? Минтип чыгарабыз да, мына 3y y кошсок 4y болот, 4y. Анан бул y бул жака алып өтсөк, ал дагы плюс y болуп өтөт. Анан бул жакта x эле калып калат экен. Анан бул жерден 2y бул жака алып өтөлү. Ошондо x там 2y. Анан бул минус 2 болгондуктан бияка алып өтсөк плюс 2y болот. Барабар 3 өзү эле калып калат экен. Анан 4y y кошсок 5y болуп калат. 5y барабар x болуп калды. Анан бул жак x кошулган 4y болуп калат экен, барабар 3. Эми x барабар 5y болуп өзү эле көрүнүп турбайбы? Ошон үчүн мо x'тин ордуна эмне кылабыз? Ошону коюп коебуз. 5y кошулган 4y барабар 3. Ошондо мындай кылалы, үстүн уже жазбай элебиз да. 9y барабар 3, анан y барабар 3төн 1 болуп калат экен. Эки жагын тең 9га бөлүп коебуз. Мына y таптык. Эми y табыш үчүн бул жака 3төн 1 коюп койсок, мына 5 көбөйтүлгөн 3төн 1 барабар x болсо, x барабар эмне болуп калат экен? 5ти 1ге көбөйтсөк 5 эле болот, 3төн 5 болот. Мына ушинтип эле чыгарып коет экенбиз, көрдүңөрбү? Экинчисин чыгарсак кашаны ачабыз. Могу жер минус болгондуктан муну буга, анан буга көбөйткөндө белгилери өзгөрөт. Муну да кашаны ачканда белгилери өзгөрөт. Ошого көңүл бурушуңар керек да. Уланталы анда x 2-ни y-ге көбөйтсөм минус 2y, минус 2-ни 2-ге көбөйтсөм минус 4 болот, барабар минус 1. Анан муну кашаны ачсам минус 3x, минус менен бул минус плюсту берет. 4y барабар 3 болот экен. Ошондо минус 4тү бул жака алып өтөлү. Ошондо x минус 2y барабар плюс 4 болот дагы, анан 3 болуп калат экен бул жери. Минус 3x плюс 4y барабар 3 болот экен. Эми эмне кылабыз? Баягыдай үйрөнгөндөй эле, баягы мына уже жөнөкөйлөтүп алдыкпы? Эми y-терди теңдеп алсак болот. Үстүн 2-ге көбөйтсөк, бардыгын 2-ге көбөйтсөк. Ошондо 2x болобу? X'ти 2-ге көбөйтсөк 2x минус 4y барабар 6 болот. Бардыгын 2-ге көбөйтүп чыгабыз. Анан асты минус 3x плюс 4y барабар 3 болот экен. Эми экөөнүн белгиси эки башка болуп тургандыктан кошобуз. Кошуш керек да. Себеби экөө жоюшуп кетиш керек да. Азыр мен минус кыла турган болсом, бул минус менен бул да минус болот да, экөө кошулуп жоголбой эле, наоборот көбөйүп кетет да. Ошондуктан кошот экенбиз. Демек бул жакка жазып алайын. Биринчи 2x кошулган минус 3x. Кошкондо кашаны ачканда минус болот, ошондо барабар минус x эле калат экен, могу жер минус x болот экен. Анан бул экөө 0ду берет. Экөө минуска плюс минус 4y кошулган 4y болуп барабар 0 болот, экөө жоюшуп кетет. Анан буга муну кошсок 9 болот. Анан x барабар минус 9 болот экен. Мына x'ти таап койдук, минус 9. Эми минус 9ду бул жака койсок, 2x минус 4. Анан минус 9ду коюп атам мен мына бул жерге. Барабар 6. 2x минуска минусту көбөйтсөм 4 жерде 9 плюс 36 болот. Барабар 6. 36-ны бул жака алып өтсөк минус 36 плюс 6, 2x барабар минус 30. Анан x барабар минус 15 болот экен. Ушундай чыгат экен. Бул жакта эле мына ошондой. Бул жакта татаалдай көрүнөт. Жалпы бөлүмгө келтиришибиз керек болот. Так, муну дагы ачалы. Ошондо минус 3x'ти буга көбөйтөбүз,
Ошондо минус 3x квадрат болуп калат. X'га x'ти көбөйткөндөн анан минус 15x плюс y барабар минус 6 экен. Бул жакта да көбөйтсөк x минус 2y 2-не y анан плюс 4 барабар 3 болот экен. Так, эми бул жерде эмне болуп калды? Так, 3x квадрат плюс бул жерден так, кошуп кемители десек узунураак болуп калды биздики. Муну кемите албай калдык, себеби бул жерде квадраты пайда болуп калды. Ошол себептен так мындай кылабыз. Так, бул жерден x'ти таап алышсак болот да. X'ти мисалы үчүн таап ал десек, могу жерде менен мисалы үчүн мен бул жакка көчүрүп жазайын. X минус 2y плюс 4 барабар 3 болсо, бардыгын бул жакка алып өтсөм x ошого барабар болуп калат. Ошондо мына x барабар 2y, 4тү бул жакка алып өтсөм минус 4 болот дагы, плюс 3 болсо минус 1 болуп калат. Ошондо x барабар мына могул сан ошол туюнтмага барабар болуп калат. Ошондо x ошого барабар болсо, мы x'тин ордуна ошону коюшубуз керек болуп атат да. Ошондо минус 3 квадрат болуп калат, минус 15 2y минус 1 плюс y барабар минус 6 болуп калат экен. Так, эми могул жерде эсебизде бул кыскача көбөйтүүнүн формуласын талап кыла турган эсеп болуп калды. Ошондуктан биз бул эсепти азыр силерге көргөзбөйбүз. Пока ушу боюнча эле калып турсун. Бул 607 эсеп. Анан буга биз кыскача көбөйтүүнүн формулалары темасын өткөндөн кийин силер менен чогуу кайрылабыз буга. Так, азыр силер менен 608ди чыгаралы. Бул жерде чыгара турган болсок, бөлүмдөн кутулуш керек 2ден. Ошондуктан бардыгын 2ге көбөйтүп жиберебиз. Ошондо x'ти 2ге көбөйтсөк 2x болот. Минус 2 көбөйтүлгөн 5y бөлүнгөн 2 муну жаздым. Анан барабар 2 көбөйт 2 деп. Муну да 2ге көбөйтөбүз. Бул жакты 3кө көбөйтүшүбүз керек бөлүмдөн кутулуш үчүн. Ошон үчүн 2x көбөйтүлгөн 3 бул жерде көбөйтө. Минус 3 y бөлүнгөн 3 бул жерде көбөйтүү барабар 1 көбөйтүү 3 болот экен. Ошондо бул менен бул кыскарып кетет. Мен могу жакка жазып алайын. 2x өзү жазылат мына бул. Анан бул экөө кыскарып минус 5y болот барабар 4. Анан бул жагын жаза турган болсом 3ти 2ге көбөйтсөм 6x болот. Бул экөө кыскарып кетип минус y калат да барабар 3. Эми бул көрдүңөр жөнөкөй эле баягы теңдемелер системасына туура келип калды. Эми бул жерден x'терди теңдеп алсак болот. Үстүн 3кө көбөйтүп койсом болот. Ошондо үстүн 3кө көбөйтсөм 6x минус 15y барабар 12 болот. Бардыгын 3кө көбөйткөндөн анан бул астыңкысын мындай эле кылып жазып коем. Андан кийин кемитип салабыз. Кемитип салганда бул жер 0, могул экөө плюсту берет дагы. Бул жер минус 14y барабар 9 болуп калат экен дагы. Y барабар минус мындай болуп чыгат экен. Эми булну x'тин ордуна коюп туруп, x'ти таап коет экенбиз.